балдарыңарга, наристеңерге эң биринчи эле ачкан сөзүңөр ла илаха иллаллах болсун. Жана өлгөндө дагы бул дүйнөдө адамдарыңар, өлүңөргө дагы, төшөккө өлүмдө жатып калганда дагы ла илаха иллаллах болсун деген. Кээ бирлер көп сөз, эмне сөздү көп кайталайт. Эмгизип атканда, үйдө көтөрүп жүргөндө, баланы ойноткондо, ошо сөздөрдүн арасынан ла илаха иллаллах шахада келимеси, Аллахтын ысымы эскерилген келиме, ушуларды айтып үйрөтүп туруу. Абалкы эң көп уккан сөздөрү жүрөгүндө орун алган келиме ла илаха иллаллах болсун дейт. Кул ашхаду анна Мухаммад расулуллах деп Умму Сулейм энебиз дагы анасты үйрөткөндө да ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын талим тарбияларынан ла илаха иллаллахны айт, күбөлүк берем, Аллахтан башка сыйынып татыктуу зат жок, Мухаммад анын элчиси деп. Кыска ошол кулагында жаңырып турса жетиштүү. Ваямбаги такрараха амамаху ва би хассал ва хия тулаибуху. Эркелетип ойнотуп атканда, эмгизип атканда, андан кийин 3-4 жаштарда сүйлөп баштайт. Ошондо маанисин түшүнбөсө дагы ушул сөздү айтып туруу керек. Качан бир аз акыл эске келип, сөздөрдү айырмалап калганда, жеңил кылып 4 жаш, 5 жаштарда түшүндүрүп баштаса болот. Бул ла илаха иллаллахтын сөзүнүн мааниси эмне? Бул Аллахтан башка шерик жок, ал жаратуучу, ал Аллах таалам асманда, Аллах таалам бизди көрүп турат, бизди байкап турат, угуп турат, ал баардык нерсе кудуреттүү деген сөздөр ата-эненин оозунан жаңырып туруш керек. Биз Аллахка гана таянабыз, ооруп калса Аллах таалам айыктырат, Аллах тааламды биз жакшы көрөбүз, коркконубузду Аллах, эң жакшы көргөнүбүздү Аллах деген сөздөр ата-эненин оозунан баланын кулагына эң көп айткан сөздөрү болуш керек. Ошондуктан эй балам, Аллах тааламды жакшы көрүш керек, ага ибадат кылыш керек, сыйыныш керек деп. Бул жаш бала билбейт дебеш керек. Билет, бүт сезип турат. Кичинекей 1,5 жаштан өтүп калган балдар деле атасы намаз окуп атканын көрүп, келип жанына туруп намаз окуп аткандарын билесиздер. Ал эми арак ичип жүргөн, тоз сүйлөгөн үй бүлөлөрдө көрсө, кичинекей балада ушу стаканды кармап алып, булдурактап бир нерселерди айтып, мас болгон кебетен тураган балдар бар. Себеби ушундай кезде бунун фитраты, табияты таза дагы, эч нерсе жок да жазыла турган, аппак барактай. Эмнени укса, көрсө, болду ошолорду туурап жүрөгүнө жазып баштайт жаш бала. Коркконубуз, сыйынганыбыз жалгыз Аллах болсо, ал эми адамдардан ээрчий турган жалгыз бул пайгамбар болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам болгон сүйүүнү, баш ийүүнү, анын адеп ахлактарын, сыпаттарын айтып, акылы жете тургандай түшүнүктүү кылып, жалпылап сүйлөй бериш керек. Мисалы, Роббиң ким, пайгамбарың ким, диниң кайсы, сен Аллах кайда, окуяларды, жомокторду уккузу келет. Анан ошол кезде жеңил китептер бар, кыска жазылган. Пайгамбардын өмүр баяны, сахабалардын өмүр баяны, ошоларды айтып берип, Фатиха сүрөсүн жаттатып, Ихлас, Фалак, Нас окшон кыска сүрөлөрдү жаттатып үйрөтө берүү. Мындайча айтканда, Шейх Фаузан ушу 12-тепкичте жаш баланын кулагында жаңырган сөздөр Аллахтын улуктугу жана акырындык менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дин, ушулар айтылып турушун эскерди. 13-кадамда 7 жашка чейинки наристелерге кээ бир адептер баланын деңгээлине жете турган, акыл эси кабыл ала турган жана жакшы ахлактарды адат кылып үйрөтүү балага. Эмчектен чыккандан кийин бала табияты таза болот. Бир нерселерди ээрчүүгө, туроого жакын болот. Камырды жууруп атканда каалагандай жууруса, ошо менен коюп койсо катып калат го. Жууруп аткан кезинде жумшак болот. Мына ошондой жумшак болот бала. Балага мындай жеңил карабаш керек. Эмнени эстемегеле, эмнени түшүнмөгөле, бул кичинекей да акылына кирелек деп коет кээ. Ата-энеден адептери балдарга кичинекей кезинде пайда берет. Чындыгында жаш чыбыкты ийсең ийилет, ал эми катып калган чыбыкты ийсең ийилбейт. Чоңоюп калган кез. Ошон үчүн 7 жашка чейинки абал менен 7 жаштан кийин 14 жашка чейинки кылган мамиле такыр башкачараак. Тамак жөөнүн адептерин, уйкунун адебин, саламдашуунун адебин, оң кол менен алыштыкты, оң кол менен бериштикти, тамак ичип бүткөндөн кийин алхамдулиллахны айтышты, түшкүрсө алхамдулилла, жооп беришти түшкүргөн адамга, чынчылдыкка, аманатка, ушул нерселерди акырындык менен деңгээлине жараша үйрөтө бериш керек.
тең жетиге чыксын, дегенде балагатка жетсин анан айтам дебестен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жаш балага дасторкондо бирге отурат. Айтат: "Кунту гуламан фи хаджрин наби саллаллаху алейхи вассалам." Кичинекей бала элем. Бир дасторкондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен отуруп калган элем дейт. Менин колум тамак жеп аткан жерге колум сунула берип, Аллахтын элчиси мага айтты: "Я гулам саммиллаха." Эй балакай, Аллахтын атын эскергин. "Вакул бияминика." Оң колуң менен жегин. "Вакул мимма ялика." Жана өз алдыңдан жегин. Эми ошол бала кичинекей кезинде, балагатка жете элек кези, ушул күнгө чейин ошол нерсе кулагында жаңырып калган. Ушул күнгө чейин мен ошондой үйрөткөндөй тамак жейм дейт. Өзүм алдымдан оң колум менен. "Ва юнафиру мин ал-ахлaq ar-radi'a kal-kadhb wal-ananiya wal-ghira min ikhwanihi." Ошондой эле жаман терс корс мүнөздөрдөн оолак кылуу, калпайтуу, өзүмчүлдүк, кызганыч, көрө албастык, ушундай нерселер, белек бир нерсе жанагындай жей турган нерселерди алып келсе дагы үйрөтүп, бөлүп берип, ар бирин өзүнчө берип койбостон бөлүшүп жегүү үйрөтүп. "Омимма яжибу алал валидейн." 7 жашка чейинки абалдарда сыртта балдар менен ойнойт, ар нерсе алмашат, ойношот, оюнчуктары болот. Детсадка барса, ал жактан да тетрадь ручкалары болот. Ошол кездерде балага да чынчылдыкты, жакшы адептерди көргөзүп берүү. Эгерде ал жактан бирөөнүн ручкасын же бирөөнүн буюмун көтөрүп келсе, ата-эне кайдыгер карап койбостон чоочуп карап: "Ай балам, бул кайдан алдың? Кимдики бул? Бирөөнүкүн алган болбойт." Эскертип туруш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күндөрдүн биринде небереси Хасан садакадан келген нерсени жеп коет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эскертет. "Лианнаху", себеби бул ахлил байт деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үй бүлөсү садакадан жеген болбойт, арам болот. Хасса пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үй бүлөсүнө таандык өкүм адал болбойт пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга. Аны алды дагы, оозуна сал болса да оозунан чыгарып туруп: Ташта муну" деди. "Сен билбейсиңби, биз садаканы жеген болбойт бизге." Көрдүңүздөрбү? Ошо жаш баладан да: "Ай балам, бизге бул уурдаган болбойт да, калпайткан болбойт да." Ушуларды үйрөтүш керек. Бүгүнкү күндө кээ бир ата-энелер "Мени жок деп кой" деп акырындык менен баласына жалган нерселерди үйрөтөт. Атасы апасына бир жалганды айтса, апасы атасына бир жалганды айтып, күйөөсүнө, аны бала угуп көрүп турат. Табиятында кала берет. Ошондуктан кийин кээ бир балдар жанагынтип карманщик болуп, өзү эле калпайтып, уурдаганга жеңил болуп баштайт. Себеби ошондой уурдап келген нерселерди көргөндө ата-энеси чоочуп, аны тыйган жок. Сахабалардан деле балагатка жете элек балдарынан, баласынан, мисалы Абдулла ибн Масуд баласынан көйнөктү көрүп калат. Ал көйнөгү болсо, эмне көйнөгү эле? Жибектен жасалган көйнөк. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эскерткен го, мындай жибектен жасалган көйнөктөр тек гана аялдарга таандык, эркектер кийгенге болбойт деп эскерткен. Себеби дегенде кээ бир ата-энелер чаташат. Биринчиден баламга күнөө жазыл элек, акыл эзине жете элек, эрезеге жете элек, кайдагы харам, кайдагы адал, кайдагы туура, кайда туура эмес деген мындай түшүнүктүү адамдар бар. Кийин акыл эсине келгенде анан эскертип алабыз. Адал харамды, туура эмес деп. Азыр маани берилбейт деп таштап коет 7-8 жашка чейин баласы. Балагатка жеткенче эле мээси, акыл эси кабылга тургандай деңгээлде айтып жеткизе бериш керек. Балагатка жеткенге чейин балага сооп жазыла берет, сооп иштеди кыла берсе. Бирок күнөө жазылбайт. Качан балагатка жеткенде, акыл эси келгенде айырмалап калганда күнөө да жазылат, күнөө сооп жазылып баштайт. Бирок ага чейин сооп иш кылса жазыла берет. Ата-энесине бара берет ошону сооп. Себеби кичинекей кезинде арам нерсеге адат кылып үйрөнүп алган болсо, чоңойгон кезде эрезеге жеткенде ошол нерсеге үйрөнүп калат. Бүт органдары, денеси, жүрөгү андан арылыш оор болуп калат бала. Кийин аны айтсаң чоочуйт бала, ушундайга үйрөнүп калган нерсе. Ошондуктан эне, ата балдарын, кыздарын адептерге практика жүзүндө да сөз менен дагы үйрөтүш керек. Эне тараптан кызга деле чоочун эркектерден алыс болуштугу акырындык менен айтып бериш керек. Жакшы кийимдерди кийгизип, авраттарын жаба турган. Бүгүнкү күндө канча деген ата-энелер менин кызым балагатка жете электе деп эч кандай кыздардын уяттуулукка жана кийим кийүүдө көңүл бурбагандыктан эртең балагатка жеткенде ал кызга жолук кийдирейинсе кийбейт, эркектерден тартынбайт. Себеби ошондой 10 жашка чейин, 12 жашка чейин үйрөнүп калды ал кыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 7 жашта балдарды намазга буйрук кылат.
10 жашта төшөк бөлүп намаз окуп алса чара көргүлө деп атат балдарга. Анан кээ бирлери баягы 10 жашта окутам, 7 жашта бирде окутам, бирде окутпайм деп көңүл бурбай койот. 10 жаштан өткөндөн кийин буйрuyun десе баягы бала бели ийилбейт, ыңгайсыз ага намаз окуш. Жаш чыбыктай кезинде адат кылып жакшылык нерселерди үйрөтө берсе, эртең 10-12 жаштарга, 7 жаштан ары өткөндө жакшылык иштерди аткарууга ага жеңил болот, жамандык иштерди таштоого ага жеңил болот. 14-чү кадам. Баланы эркелетүүдөгү, ага мээримдүүлүгүдө, ага жакын болуудагы кадам. Баланы эркелетүү, аны менен жакында болуу, ойноо, анын таасири аябай чоң балага. Себеби оюн, эркелөө деген баланын ушул кезде 7 жашка чейинки өмүрүндөгү чоң бир бөлүгү бул. Ушул нерсени эске алыш керек. Мунун пайдасы ата эне балдарга убакыт бөлүп 7 жашка чейин алар менен ойноп, сырын билип, пикирин билип берсе, эртең 7 жаштан өткөндөн кийин балдар ата энеге ачылып сүйлөй алат, ичиндеги арыз муңун айта алат. Себеби алар менен ойноп көрдү, эркелешип көрдү. Эгер ата ошол периодду жоготуп алса, кийин ал бала башка адам издейт, досун издейт, башка бирөөнү айтат. Атасынан тартынып, чоочуп, үркүп калат. Ата эне ал менен эркелетип, ойнотуп, жакындап, кебин угуп, багытын берип, ошо оюнун артынан дагы мээримин төгүп, жакын экенин бүт мага айтсаң болот. Мен ата эне деп менен чоочуп, менден үркпө. Мен сага жакын досуңдай эле адаммын. Бүт кебиңди уга аламын, түшүнө аламын дегендей нерсени бериш керек. Бул мээрим балдарга болгон. Али-Имран сүрөсүндө 159 аятта Аллах таалам айтат: "Фабима рахмати миналлахи линталахум". Аллах тааламдын ырайым менен сен аларга жумшак болдуң. "Валау кунта фаддан галидал калб". Эгерде сен катуу, мерс жүрөк болгонуңда, лаң фадду мин хаулик. Алар сенин айланаңдан качып кетмек дейт. Бул аят пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга түшкөн. Мына жумшактык. Муфассирлер айтат, адамдын кол алдындагыларга жумшак болгондугу бул белги. Ал адамдын абалы жакшы экенин Кудай таалам алдында. Кайсы бир адам кол алдындагыларга корс болгондугу бул белги, ал адам жакшы абалда эмес. Эмнеге? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистин маанисинде айтат: кайсы бир адам менин үммөтүмөн кол алдындагыларына корс болсо, катуу болсо, о Аллахым, сен дагы катуу болгун дейт. Кайсы бир адам менин үммөтүмөн кол астындагыларга, буга ким келет, аялы келет, бала чакасы келет, корс катуу болсо, о Аллахым, сен дагы катуу болгун дейт. Пайгамбар салам дуа кылган. Ошон үчүн кимде ким кол алдындагыларга зыян жеткизип, зулум кыла турган болсо, анын үстүндө Аллах таалам турат. Аны да бир күнү кор кылат. Сак болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үй бүлөсүнө эң жакшы адам эле. Хойрукум ли ахли ва ана хойрукум ли ахли. Силердин араңардан эң жакшыңар үй бүлөңөргө жакшы болгонуңар. Мен мына өзүм үй бүлөм эң жакшымын деп сох хадистерин тескерет. Ал дагы неберелерин эркелетчү эле, ойнотчу эле. Абу Хурайра радыйаллаху анху күндөрдүн биринде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды көрөт. Хасан менен Хусейнди аларды кызыктырып сүйлөгөндө да тилин чыгарып алып сүйлөшүп атат дейт. Тилин чыгарып Хасан менен Хусейнге. Анын ал балдар кызыгып көрүп, өздөрү эле тартылып келип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен баарлар сүйлөшүп атканын көргөн. Умар радыйаллаху анху: мен дейт бир күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды карасам, үстүнө Хасан менен Хусейн минип алыптыр дейт, жонуна. Анан көрүп алып, мен Хасан менен Хусейнге айттым дейт: "Не'мал фарас тахтакума" деп. Силер минип алган ат эң мыкты ат, эң жакшы ат десем, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мага мындай деп жооп берди: "Ва не'мал фарисан хума" деп. Эми эң негизги фарисан деген жанагы аскерге чыккан жоокер деп коебу, эң кыйын жоокерлер булар деп Хасан менен Хусейнди айтып атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосунда балдарга болгон көңүл буруусу, биринчи өзү учурашы көрүп калып, баштарын сылашы, эркелетип ойногондору көп келет. Жаш баланы көрүп, чымчыкты кармап турганын көрүп, "Эй Умайрдын баласы, сага бул Нугайр эмне кылды" деп сөздөрдү дагы эркелетип айтып, жарыш ойногону ушулар менен. Бул баапта балдарга убакыт бөлүп, эркелетип, ойнотуп, кошо ойноп, кошо сүйлөшүп, ошонун оюндун ичинен эле баланын сырын ачып, адеп ахлакты көргөзүп, ошол жерден чынчылдыкты даңазалап, аманат деген эмне, практика жүзүндө деле оюн менен көргөзүп берсе болот. Мына буну сага тапшырды, сен муну кайра бул келип келгенче сындырып салсаң болобу? Мисалдап берип, бул деген аманат,
кайра өзүндөй кылып тапшыруу, анан жалганчылык, бул кыянатчылык, алдоо жолдор бул жаман нерсе деп ошону оюн аркылуу да көргөзүп берсин, практика жүзүндө. Канча ата-энелер бар, балдарым дудуктай башкалар менен ачылып сүйлөшөт экен, биз менен ачылбайт такыр, айтпайт эмне болуп атканын деп эрезеге жеткенде арызданышкандар бар. Анан ошол тарбияда халал да коет, кемчиликтер бар. Башынан 7 жашка чейинки абалы, эмчектен чыккандан баштап, анан 7 жаштан кийинки башка абал бар. Тепкичтерди бүт эске алыш керек. 15-чи кадам тадхирул байт минал алат лаху ва тарб. Үйдө барабандар, музыкалар, аспаптар, ошондой ызычуу нерселерден алыс кылуу. Эмнеге бул нерселер баланын фужур деп коет, гей болуп кетишине, пасык, мындай бузук иштерге жакын болушуна, жалган нерселердин таркалышына үйдө, жин шайтандардын үйдө уйгу болуп калышына себеп болот. Жакында эле бир тууган мага чыкты. Балам кыйкырып бакырып жиндидей болуп атат, байке эмне кылам деп. Анан сурадым, биринчи тааныш үйдө кандай, эмне кыласыңар? Үйдө музыка бар бизем, музыка коебуз, телевизор күндө эле. Жана клип деген канал бар деп. Анан айттым, бир 3 эле күн музыканы өчүргүлө, Куран койгулу үйгө деп ошо багыттарды бердим. Анан чыгып айтты, байке чын баягындай чоочуган немеси жок. Эч жака молдого да барган жокпуз, демди эле салдырган жокпуз. Түндө чоочуп аткан балабыз деп. Жөн эле ошол музыкасын өчүрүп койгондун таасирин көрдү баласында. Себеби үйдөгү ошол музыка ызычуунун артында жин шайтандардын уйгу болот. Далил Бухариде келген, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Жибрил периште пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келем деп убада берди. Келбей койду. Кечикти дейт. Көп кечигип кетти, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күттү, келбеди Жибрил. Бул нерсе оор болду пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга. Анан үйдөн чыкты. Үйдөн чыгып, эштен жолук. Кимге? Жибрил периштеге. Бул абалды убада берген эле Жибрил келишин, бирок кечиккени, вахий катар кирбегени арызданды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Жибрилге, эмнеге мындай деп. Анан себебин айтты. Убада бердим, бирок кечиккеним себеби биз мындай үйгө кирбейбиз, эгер ал үйдө сүрөт жана ит болсо дейт. Шейх Солих Фаузан хафизахуллах ушул хадиске түшүндүрмө берип мындай дейт. Эгер үйдө ушундай сүрөт менен ит болгонуна периштелер кирбесе, ал эми бүгүнкү күндө мусулмандардын үйүндө эркек аялдардын бузукулукка алып бара турган сүрөттөр бар, аспаптар бар, ошондой үндөр бар, музыка үндөр. Анда бул кандай болот? Албетте бул музыкалар бул шайтандын чакыра турган бул жакта маркасы деп коет, центр. Бул жерге келип жашагыла, бул жактан түнөк тапкыла дегендей бир чакырык. Ал эми периштелер алыс болгула деген кетирүүнүн жолу дейт. Элестетиңиздер, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйүндө сүрөт болуп калгандыктан Жибрил периште кирбей коюп атат. Ошо итти чыгар деди, сүрөттү чыгар деди, андан кийин кирем деди. Ал эми жанагы музыкалар, шайтандын үндөрү, бузук нерселер болот үйдө. Каяктагы периште кирсин? А периште киргенде эмне болот үйдө? Периште кирсе үйдө береке болот, тынчтык болот, көңүл ток болот, жанагындай ызычуулар жок болот. Периште бар жерде береке бар, жин шайтан бар жерде ызычуу бар. Шаятын, шайтандар уюган жерде сөзсүз суета, ызычуулар, тынчсыздануулар, ар кандай психологиялык жактан оору, чоочуган, жана жин кирип кетти, албарс басты деген ызычуулар болот мунун артынан. Сөзсүз ушундай үйлөрдө болгондордо ушундай проблемаларды табасың. Дем салдырган адам таппай жүрөт, бир тияна жүрөт, балам чоочуп атат, ызычуу. Ошон үчүн баланы Куран сүннөт менен тарбиялоодо ошого тоскоолдук болгон нерселер бул үйдү музыкалардан, ызычуу нерселерден тазалагыла. Булар тоскоолдук болот. Балдар укпайт, эч нерсе орун албайт жүрөгүнөн. Музыка, быкы-чыкылардан баарын тазаладым, хамдулилля деп койбостон, ата-эне ошол үйдү Куран менен, зикир менен, намаз менен нурдансын. Ошол үйдү чеп кылсын. Ушулар чеп жин шайтандардан кирбешине. Мен музыканы алып койдум болду дебестен, Куран окулуп турган үй, зикир айтылган үй, намаз окулган үй, бул нур үй. Балдар ал жерден өзүн жакшы сезет. Аларды тарбиялаганга жол болот, жеңил жол болот. Үйдө Куран окуп турса, мунун таасири ажайып. Шайтандардан коргоо болууга, периштелердин үйгө киришине, асмандан Аллахтын рахматы, тынчтыгы жаашына бул үйгө. Кадимкидей тынчтык, түнөк, бактылуулук адамда сезилет. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Хурайрадан келген хадисте айтат: үйүңөрдү кабырлардай кылбагыла.
Шайтан мындай үйдөн качып кетет. Кайсыл үйдө Бакара сүрөсү окулса деп. Анан ойлош керек, Бакара десе Бакара гана окулуш керек деп. Жок, жалпы Куран. Кайсыл аяты болуп койсун, кайсы сүрөсү. Бирок Бакара сүрөнүн ооба өзгөчөлүгү бар. Бирок тек гана Бакара деп түшүнбөш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка бир хадисинде айтат, Муслимде келген. Эгер бир эркек үйүнө кирип келсе, Аллахты эстесе, үйүнө кирерде бисмилла деп, тамак жегенде бисмилла деп Аллахты эстесе, шайтан айтат экен түнүндө, кеч киргенде. Эмне деп? Ла мабита лакум ва ла аша. Бүгүн бул үйдө түн албайбыз. Бул үйдөн биз кечкисинде тамактан албайбыз. Ал эми үйүнө киргенде Аллахты эстебесе, тамакты ичерде да Аллахты эстебесе, эмне дейт? Адрактумул мабит. Бүгүн бул үйдө түнөйбүз дейт. Мынанан чоочулар, ызчуулар башталат шайтан түнөгөн үйдө. Бул жерде түнөйбүз жана азыгыбыз да бар деп айтат. Муслимде келген. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллахтын кабары менен, вахий менен айтып атат. Ошон үчүн бул нерсе кош көңүл карабаш. Үйдө намаз окулуп турса, зикирлер айтылып турса, кичинекей бала 7 жашка чейин көрүп атат да, сиз дайыма тамак жеердин алдында бисмилла деп жейсиз. Үйгө кирип келгенде бисмилла, ассаламу алейкум деп учурашып киресиз. Туалетке киргенде дагы зикирди айтып киресиз. Уктаардын алдында зикирди айтып атасыз, турганда да зикирди айтып атасыз. Ошонун баардыгын бала көрөт үйдө. Булундай үйдө жин шайтандардан чеп болот. Алхамдулилlah, мунун баардыгы ошол балдардын жеңил тарбиялоого жолдор. Кээ бирөө айтат, балам басып кетип атат түндө, балам чоочуп атат, кыйкырып атат, бакырып атат, тарбиялашым кыйын болуп атат, балам укпай атат, түшүнбөй атат, оор болуп атат мага деп. Ушул тепкичтерди, мына 16 тепкичти эскердик. Курсактан баштап 7 жашка чейинки абалды. Ушул себептер деп коет. Себептер деген мына ушуларды аткарыңыз, анан айтсаңыз болот. Себептерди аткардык. Аллах таала эми калганы өзүң балдарды тарбиялап бер, жардам бер, ийгилик бер деп. Анан адам эч кандай себептерди аткарбай эле, дээринде жок экен, өзү болбой койду деген ал адам жалган. Адам иштебей эле акча жок болуп атат, ырыскы жок болуп атат деп үйүндө эле отуруп алгандай. Аллахка таянабыз, бирок себептерди аткарабыз. Бул себептер. Ошон үчүн тобокел кылып Аллахка таянуу эмне дегенде алмдар эмне деген аныктама берет? Сидку этимадул калб алаллах мал ахд бил асбаб. Жүрөгүң менен чын жүрөктөн Аллахка таянасың, ошол эле учурда себептерди аткарасың. Ушул таваккул деген. Аллахка таянган адамдын сыпаты ушундай болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кабарлады, ар биринде далилдери бар. Ишенебиз, жүрөгүбүз менен туябыз, ынанабыз, иман келтиребиз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кабарына. Себептерди жасайбыз биз. Ханакаллама бихамди ашхаду ла иляха илля анта астагфирука ва атубу илейк.